азыр мына ажырашуу өтө көп болуп атат. Бирден бир эң бир чоң себебинин бирөө бул жанагы кайненелердин анан кайнэжелердин аралашуусу, кийлигишүүсү, кирип алып, анын ар бир ишине киришип, ар бир жерден катасын издеп, кемчилигин издеп, анан ушуда жашоо бул, ушундайда жашоо бул эмнеге антпейт, бул эмнеге мынтпейт деп нормально эле жашап аткан кишини акмаган чыгарат да. Келип алып, жакшы эле кызмат кылып атат, жакшы эле карап атат баласын деле, аялын деле. Жок, ошо жакпайт да. Анан келип алып кийлигишет, бас бияка жаша деп алып кетип калат. Турцияга чакырып алып кетип калат экен, Москвага чакырып алып кетет экен, Дубайга чакырып алып кетип калат. Мына эжелер, кайнэжелер де, кайнэжелер, ошо эжелери, кыздын эжелери кийлигишет. Бул эч кандай укугу жок. Эч кандай кайнененин кийлигишен укугу жок. Кайнене качан кийлигиш керек? Жана кыздын энеси. Кыздын энеси кызы туура эмес иш кылып атканда кийлигиш керек. Келип кызына айтыш керек: кызым, эмнеге антип кыласың? Жөн жүргүн. Жакшынакай эле болот атпайбы? Ал дагы жашооң жакшынакай эле экен го. Биздикинен кем эмес экен го. Күйөө бала деле жакшы эле күйөө бала го. Былжырабай, жакшынакай жүргүнүң деш керек. Келбеш керек. Кайнене жөндөн жөн кийлигишпеш керек. Анча мынча жетишпесе да унчукпаш керек. Ошо кээде адамдардыкы жакшы болот положениясы, кээде жок болот. Өздөрүнүкү деле ошондой. Келип алып эле баягы эле көйнөк менен жүрөсүңбү? Баягы эле эме менен өтүң менен жүрөсүңбү дей берет экен. Жүрөт, унчукпа, кийлигишпе. Кийин сенен да жакшы кийим киет. Ана мыногу бир жигит айтат да. Мен 5 кайнэжем бар дейт. Анан алардын